Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүн менин жашоомдогу эң маанилүү күндөрдүн бири. Анткени Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берип, ушундай иштээрман адам кылып коюптур. Бүгүн бир тууган эжеме үй алып берип атам. Эжеме буйруса бүгүн сюрприз болот. Балким ал сюрпризди кандай болгонун, кантип болгонун менин бөлөк Instagram баракчамдан биле аласыздар. YouTube Азирет Али деген ал жактан сториске же балким рилске чыгаттыр. Бирок азыр бул жактан жалпы тарыхын, окуясын айтып берсем. Баасы канча болду? Баасы $72.500 болду. Содалашып отуруп, содалашуу сүннөт дегендей, биз дагы үйдүн ээси менен Нурмат деген байкеден үй карап алып атабыз. Ал дагы ушундай талаастан жакшы болгон байкелерге туш болдук. Ал үйдүн тарыхы өзү кандайча? Ал жер илгертен мурдарактарда дарскана болгон. Ал жакта сабактар өтүлүп турган. Намаз көйү болгон адамдар ошол жерде жашаган. Андан кийин ал жерде ошол байкелер эйлик кылып, ал жерде дагы намаз окуп, дуа кылышып, ошондой жакшы бир чөйрөдө болушкан. Анан биз атам менен жолго чыктык дагы не болду? Карадык. Кандай гана үйлөр бар экенин көрөлүчү бир деп издеп олтуруп, акыр этек кайра эле ошол үйгө туш болдук. Себеби дегенде бир жолу бир үйгө бардык. Чынында азыр үйлөр кымбат. Действительно кымбат. Балким квартиралардын баасы түшөттүр. Анткени ушунчалык көп мындай постройкалар ушунчалык көбөйдү. Аны мындай жөн эле карап туруп, деп эле аналитик болгон адам баалап айта алат да. Всё. Азыр үйлөр ушунчалык көп салынып кетти. Керек болсо кээ бир компаниялар мисалы үчүн первоначальный взносу жок эле акчасын сала бер деп атат да. Бул нерсенин бардыгында себеп бар да. Жакшылыкка дагы себеп болуп атат, бирок ошону менен биргеликте алардын сатуусуна дагы пайдасы болот да. Ошол үчүн мен ойлойм, балким квартиралар мындай бир жыл, 2 жыл аралыгында баасы кичине болсо дагы түшөттүр, же болбосо ошол баада сакталат. Асман теги эле көтөрбөйт да. Мурдарактарда үй алуу бир безумный уровеньде турган болсо, азыр үй алуу невозможный уровеньге чыгып баратат, мындай мүмкүн эмес деген стадиягачы. Кудайга шүгүр, мен өзүм үйүмдү кайсыл жактан алдым? Бул Советскийдин өйдөсү. Советскийдин өйдөсү, жаңы мечит салынып атат го. Ошол жактан Кудайга шүгүр 3 бөлмөлүү квартира алганга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берди. Ипотекасыз, первоначальный взнос төлөп, ипотека жана башка деген нерсе менен алектенбестен дароо эле накталай кылып акчасын төлөй алдым. Албетте бул жерде мен өзүмдүн кылган ишмердүүлүгүм боюнча айтып отурбайм, анткени бул YouTube каналымда жалпылай сиздер үчүн дем, күч, мотивация иретинде чыгып отурам. Андыктан толук кандуу бул жерден азыр эжем тууралуу айтып берсем. Мындан 8 жыл мурда эжем жездем менен жаңыдан баш кошкондо, мен ал убакта 2017-жылы 1-курста элем. Анан гостиничный типтеги квартирада жашайт элек. Эжемдер мени квартирасына кабыл алышты. Ушинтип көчөлөп, темселеп жүрбөстөн биздин квартирада жаша, тамак ашың бизден болот, квартплатага төлөбөйсүң деп өздөрү кысылып турган чакта дагы мени батыра алышты. Албетте жездем Россияга иштегене кеткен, үй бүлөнү багайын деп эжем кошпойлуу. Анан аябай ыраазымын эжеме. Ушунчалык менин кеңешчим. Эжем дагы менден кеңеш сурап турат, кандай кылабыз, ушул жерде эмне кылсак деп. Анан Кудайга шүгүр, Кудай Таалам ушундай бир дөөлөттү, мүмкүнчүлүктү берген экен. Берип аткан затка кайрадан бергим келет да. Неге? Анткени Кудай Таалам ушундай мүмкүнчүлүк, ырыскы эшиктерин ачып койгон болсо, өзүң эле алып олтурганың болбойт да. Ал нерсенин бардыгында Кудай Тааламдын ыраазылыгын көздөө керек болот. Ошол эжемдер мага кылган жакшылыгынан эле эмес, чындыгында канча убакыттан бери аракет кылып атат, мээнет кылып атат, үй алалы, үйлүү бололу, жок дегенде бир бөлмөлүү квартиралуу бололу деп ошол нерсесин эңсеп аткандыгын мен сезип туюп турдум дагы. Бир канча убакыттан бери ошонун үстүндө иштеп, мээнет кылып алып калайын деген ойдо болуп отуруп, анан Кудайга шүгүр, мына ушул ноябрь айында алганга мүмкүнчүлүк болуп отурат. Кудайга шүгүр. Аябай сүйүнүп отурам. Бул мактануу эмес, бирок менин жашым азыр 26да. 27ге чыга элекмин. Бирок бир тууган эжеме 7 миллион, то есть 6 миллион 300 миң сомдук үйдү алып берүү, бул чынында
бир таң калыштуу нерсе. Бирок бүгүнкү күндө 21-кылымдабыз. Азыр жаш куракка карабайт адамдар, байлык дейли, башка дейли, эркек киши, аял киши деп дагы бөлүнбөй калган. Азыр аял кишилер дагы эркектерден көбүрөөк табып калган мезгил керек болсочу. Ошондуктан бардыгында возможность бар. Айылда болосузбу, шаарда болосузбу, бүт кайсыл жакта болсоңуз дагы мындай иштегенге, акча тапканга мүмкүн. Менин өзүмдүн тармагым бул YouTube тармагы. Өзүңүздөр мени YouTube'дан көрүп аткандай эле, мен YouTube'дан пайдамды, кирешемди көрөм. Сиздерге бул жерден канча акча тапса болот, кандай болот деген тууралуу айткым келип эле чынында. Жалпы дем күч иретинде кимде желаниясы болсо, кимде максат болсо, кимде ниет кылып, ошол ниети түз ак болгон болсо, болду. Кудайым бере берет. Анткени эгерде берем деген адам болгон болсо, анда ошол адамга Кудайым берет экен деп калдым да. Эгерде сиздин максатыңыз айталык мен садака берейин, бирок ошонун артында мен байып кетсем, мен садака берейин, бирок ошонун артында мен мындай бир жакшылыктарга жетип калсам, ооба ал ниет жакшы, бирок максат Кудайдын ыраазылыгы болуш керек. Эгерде Кудайдын ыраазылыгын койбостон мен мындай бир ошондон выгода көрүп калсам деген ой болсо, анда уже башка нерсе аралашып кеткен болот. Дүйнө аралашып кеткен болот. Кандай десем, акча чөнтөктө калды. Акча чөнтөктө болду. Жүрөк эмес. Качан жүрөккө акча кирди, бүттү, уже адам өлдү ужечи. Ал жактан суруп тарып чыкса болот, бирок бүт нерседен өзүн тыя бере турган болот да. Бүт нерседен өзүн карманып, сыгынып, эконом кылайын деп. Албетте сарамжылуулуктун бардыгы эле сараң эмес. Албетте мынтип берип аткандардын бардыгы эле ошол берешен эмес. Кээ бир учурда валя табсут кулла басты дегендей эле өзүңдүн кулачыңды толук кандуу кылып жайып жибербе деген дагы сөз бар, туурабы? Мунун мааниси эмне? Биз мындай бир берешен болобуз, бирок ошонун дагы орду менен болуш керек. Ошонун дагы орду менен, ашыгы менен бардыгына чачып жибер деген сөз эмес. Вот. Ошондуктан ортолукту карманалы. Бардыгыңыздарга ийгилик. Буюрса азыр ошол жакты көздөй сапар алып жөнөп атам. Чоң рахмат.